Жемесен айтып кетейін. Свет өчөт да Садыр Нуркожоев. Беркелиңиз. Дижиталбай эле. Кыйкырбай эле жооп берейин. Электр энергиясы эгерде биз азыр 5 жылдын ичинде ушул иштердин баарын жасап алганда, сиз азыр свети жок илгерки 19-кылымда отурмаксыз. Отурмаксыз ошол жылда. Анткени мына бүт жанагы баягы 50-60-70 жылдардагы курулган Токтогул кесинен баштап Күрүпсай башка бүт бар бир ремонт болгон эмес. Бир ремонт болгон эмес. 50 жыл 24 саат бою күнү түнү дебей иштеп турган. Мен келгенде катастрофический абалга келип калган экен. Анан кокуй кой күнү түнү дебей иштейли деп туруп 4 жылдын ичинде бүт жаңылап бүттүк мына азыр. Бир эле Токтогул кесинен 4 агрегатын жаңылагандан 240 мегаватт үстүрө кошулду. Мына азыр даже свет менен отурганыңыз ошонун эмеси. Күрүпсайды коштук, жана башка кылып отуруп. Анан жаңы бир 28 кес ишке киргиздик. Эгерде мурункудай болуп эле мен эми баягы мурункуларды жамандагандай болбойм, бирок 20-жылдагыдай мен унчукпай отура берсем, моулардын баарын салбасам, анда свет жетип эле отура бермек. Свет жетип, анткени светти баягы завод фабрикалар жок болгондон кийин эптеп кыштын күнү дефицитти жаап коюп, а жайдын күнү сага свет деп коюп эле отура берген. Эгер мен эчтеке курулуштарды, завод фабрикаларды, мектеп, садиктерди салбасам, мен деле ошентип отура берсем болот эле. Азыр мисалы мурда 14 миллиард электр энергия талап кылган болсо, биздин эли журтубуз Кыргызстан азыр 20 миллиардка жетти. 6 миллиард кошулду. Биз улам кууп жетпей келатабыз. Анан мен жакшы эле кеңири түшүндүрүп айттым окшойт свет боюнча элге. Интервьюларды деле бердим, кайрылууларды деле жасадым.